Мынакей ушундай маданий иш-чаралар менен ден соолук урух казанды азыктандыргандан кийин сөзсүз түрдө ден соолугубузду дагы азыктандырышыбыз керек. Муну унутпашыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле таңкы көнүгүүлөрдү сиздерге сунуштайбыз. Ал үчүн студиябызга келген коногубуз бар. Ал конок менен тааныштырсак. Таң эрте жалпыңыздарды сергек жашоого үндөйбүз жана ошондой эле эртең менен албетте баардыгыңыздар да ушул көнүгүүлөрдү жазуу менен ден соолугуңуздарга кам көрө жүрүңүздөр дейли. Бүгүн бизде йога машыктыруучусу Чолпон Жунусова эжекебиз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Таңыңыз менен. Эң сонун. Буга чейин дагы дал ушул йоганын элементтери аркылуу эртең мененки көнүгүүлөрдү көргөзүп келгенсиздер. Сиздер жана башка йоганын баягы чөйрөсүндө жүргөн адамдар. Бүгүн олтурганыңызга караганда ушул үйдө олтуруп алып жасай турган көнүгүүлөрдү көргөзөбүз. Ооба, бүгүнкү көнүгүүлөрдү өзү эң башында эртең менен турганда эле мойнубуз, желкелерибиз, ийиндерибиз, анан артта эме белдерибиз ооруп калат го, ошол боюнча сиздерге жөнөкөй үйдө жасала турган көнүгүүлөрдү жакшы. Жайланышып, ыңгайланышып отуруп алыптыр, санда баштаярсыз. Кеттик анда. Көнүгүүлөрдү баштоодон мурда өзүңүздөрдүн колдоруңуздарды ачып, терең мурдубуз менен дем алабыз. Демибизди чыгарганча жашоодо болгон бардык кылжаалаттардын баарын кой беребиз. Терең дем алабыз. И демибизди чыгарабыз. И көнүгүүлөрдү эң биринчи биздин моюн булчуңдары менен иштөө көнүгүүлөрүн көрсөтүп берем. Шашпай, башыңыздарды оң жактан сол жакка ийебиз. Кулагыңыздар ийниңиздерге жеткендей болуп ийебиз. И кайра сол жактан сол жакка ийилебиз. Ар бир көнүгүү дем алуу менен коштолуп туруш керек. Өзүңүздөргө ылайык бир 5 же 10 жолу башыңыздарды шашпай ийебиз. Анан оң жакка ийгенден кийин оң колубузду шашпай көтөрүп, сол кулагыбызга тийгизебиз дагы желкебизге карай тартабыз. Бул тартылуу денебизде, мойнубузда тартылуу терең болуш үчүн колуңуздарды ийиндериңиздерге коесуздар дагы тартабыз. Дененин бардыгы бош туруш керек. А эгерде кээ бир адамдардын колу жетпейт, бул ичтен да тартса болот. Же кол жетпесе, бул позада колду ачабыз дагы и бармактарды жогору карай тартабыз. Ошондо терең моюн булчуңдарында терең тартууларды. Бардык жагдайда жазууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ооба, буну иште отуруп деле, моюндар чарчаганда отуруп алып деле ошо жасаса болот. Сол жактарды кайра жасайбыз. Баш моюнуңуздарды, кулагыңыздарды желкеңиздерге тийгизип, колуңуздарды ачасыздар, же бул ийиндерге метилебиздер. Чолпон айым, айтсаңыз, бул көнүгүүнү мисалы үчүн эртең менен түштө кечинде эстеген учурда жасай берсе болобу? Да, ар бир мемеде жасай берсе болот. Качан мойнуңуздарда эгерде сергектик кааласаңыздар, отуруп алып эле жасап баштасаңыздар болот. Канча жолдан жасаш керек бир жасаганда? Же болбосо канча убакыт? Бир 5 жолдон 10 жолго чейин, 15 жолго чейин жол жасаса болот. Эң азында эгерде убактыңыздар жок болсо 5 жолдан эле жасап коюңуздар. Бул деген 2-3 минутаңыздарды деле мындай албайт да, бат эле болуп калат. Ал эми отурган абалыбыз дал ушундай болуш керекпи же болбосо ар кандай жагдайда отура берсек болобу? Отурган абал, бутуңуздарды сунуп отурсаңыздар болот. Буттарды сунуп, өзүңүздөргө ыңгайлуу абалда табасаңыздар болот. Же бутуңуздарды эгерде бутуңуздарды лотос позасында кыла албасаңыздар, биздин обычно мындандай күнүмдүк жашоодо отура турган абал, колуңуздарды алып мынтип Балким отургучта отуруп жасасакчы? Отургучта деле отуруп жасасак. Кеттик анда биз отургучка отуралы, сиздин артыңызда жасай берели. Диванга отуралы, бул жакта. Өзүңүздөргө ыңгайлуу шарт түзүп алышыңыздар керек. Эң башкы талап бул белиңиздерди түз кармап, көкүрөгүңүздөрдү, желкеңиздерди ачыңыздар. Ачып ачып кармаш керек. Чтоб дем алуу, терең дем алуу, эч кандай тоскоолсуз болуу үчүн. Түз кирип чыгыш керек дейм. Түз чыгыш үчүн.
көнүгүүлөрдү дагы эле моюн булчуңдарынан өтөлү. Ооба. Эми алдыга карай эекти алдыга карай тартабыз. Бирок белиңиздер түз, белиңиздер бүкүрөйбөйт, белиңиздер түз кармайсыздар, эекти гана алдыга карай тартабыз. Желкебиз тартылат экен ошондо. Желкебизди артка карай тартабыз. Дем алып, дем алабыз, артты карай баштарды ачабыз. Желкеңиздер дагы артка карай түзөтүлөт кайра. Арка алды карай кетебиз. Бул көнүгүн дагы 5 жолудан 10 жолго чейин жасасаңыздар болот, өзүңүздөрдүн убактыңызга карайта. Бул көнүгүүлөр бүткөндөн кийин башыңыздарды айландырабыз. Айландыруу үчүн оң кулагыңыздарды оң ийниңиздерге тийгизип, шашпай сол жака айландырып баштайбыз. Желкеңиздер, ийиндериңиздер бош. Алдыга карай тартылабыз. Чолпон айым, бул көнүгүү негизинен эртең менен жакшы окшойт, шашпа. Эртең менен туруп жасаганда адамга бул жаңы энергия, жаңы күндү баштоо үчүн эң жаңы маанайыңыздарды көтөрөт. Ошон үчүн биз көбүнчө йога мемелерин эртең менен кылсак эң жакшы болот. Бирок аны кээ бирде адамдарда өзү эртең менен убактыбыз болбой калганда түштө же кеч убакта жатардын алдында эмес, жатарга чейин 1-2 саат мурда жасалышы керек. Ар дайым биз жашоодо башталган точкадан кайра башталган точкага кайтып келишибиз керек. Ошон үчүн баштарды кайра баштапкы точкасына алып келебиз. Бул баш менен иштеп бүткөндө эми ийиндерге өтөбүз. Ийиндерди, колуңуздарды ийиндерге коебуз. Ийиндерге коюп, бул чыканактарды бири-бирине тийгизебиз. Ошондо сиздердин арткы мемелериңиздер, позвоночниктериңиздер артка, омурткалар чойлар артка. Жана колуңуздарды шашпай көтөрөбүз. Бул ачабыз. Бүкүрөйүүнү алдын алууга жакшы жардам берсек. Ачабыз дагы колуңуздар менен ийниңиздердин арасындагы чоюлганын жана белиңиздер менен бул ийиндерге чейин чоюлганын байкайбыз. Колду артка тартабыз. Артка тартканда желкелериңиз далыга жетиш керек, далылар бири-бирине жакындап. Аябай жакшы экен. Мага уже эле дароо эле сезилип баштады да. Демиңизде дем алуу, дем тартабыз. Дем тартабыз, колду алдыга жылдырганда. Дем алабыз, колду көтөрөбүз дагы демди чыгарабыз. Бирок мен дем алуум жакшы окшошпой атат окшойт. Өзү башында дем алуу өзү туура дем алуу бул деген биздин ден соолуктун башаты болуп эсептелгендиктен туура дем алуу бул биринчи да, туура дем алуу бул көнүгүү йоганын эң алгачкы кадамдар дем алуудан башталат. Ошондуктан туура дем алабыз, колубузду ийиндерди алып келебиз. Демибизди чыгарабыз, дагы артка карай тартылабыз. Бул дагы 5 жолу же 10 жолу жасаңыздар болот, өзүңүздөрдүн убактыңызга карата. Балким 20-30 жасап жиберсек? 20-30 жасасаңыздар андан да жакшы болот. Себеби дегенде бул далылар өзү күнүмдүк жашоодо биздин далылар өзү кыймылсыз абалда. Ошон үчүн бул кыймылга келтирип, сиздердин дагы терең дем алууңуздарга жардам берет. Жакшы, эң сонун. Кийинки көнүгүү? Андан кийинки көнүгүү биз омурткаларды тарткан көнүгүүбүз, колубузду тизелерге коюп, же ийиндериңиздерди ар дайым эс алдыруу бош коебуз дагы алдыга карай тартылабыз. Башыбыз менен алдыга карай кетебиз. Алдыга карай кетип жеткенде анан моюн омурткаларын артка карай тартабыз. Артты карай тартылыңыздар, колуңуздар менен тизеңиздерди түрттүңүздөр. Ошондо омурткалар ичке карай мынтип ийилет. Өзүңүздөр дем чыгарганча башыңыздарды бош коюп дагы колуңуздар менен артка карай
түртүлөсүздөр. Ошондо омурткаларыңыздар ийилип, кайра түртүлгөндө омурткаларыңыз менен иштейбиз. Жаа түрүндө эле болуп калат экенбиз. Ооба, жаа түрүндө болосуздар. Демибизди чыгарганча артка кетебиз. Дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Баштап кабалга келебиз. Буну дагы 5 жолдон андан убактыңызга карата Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетчү нерсе, мынакей чолпон айымдай болуп отуруп жасаган өтө ыңгайлуу экен. Кесиптешимдер түшүнүп атса керек, мынтип отургучка отургандан көрө колдон келсе жерге отуруп, жайланышып алып жасасаңыздар, сиздердин ден соолугуңуздарга пайдасы көбүрөөк болот деген сөздү айтмакчыбыз. Анан дагы эң ушул көнүгүүлөрдүн сиздерге пайдалуу болушунун дагы бир жолу бул кийген кийимиңиздердин дагы өзүңүздөрдүн денеңиздерге ыңгайлуу болушу. Себеби ошончо шарт түзүлүп турган болсо, канчалык кенен болсо, дене дагы ошончолук рахаттанып жасайт экен. Бул көнүгүүлөр чын эле рахат экен. Андан кийинки көнүгүүлөрдү көрсөтүп берсек, биз бул оң жагыбызды жана сол жактачы көнүгүүсү колуңуздарды, оң колубузду жерге коебуз. Өтө алыс эмес жамбаштан. Бир 5-50 меме алыстыкта коебуз да, колдорду бармактарыбызды ачабыз. Сол колубузду көтөрөбүз. Сол колубузду көтөргөнчө алдыга, оңго карай тартылабыз. Ушул жерден жамбаштарыбыз көтөрүлбөшү керек, жамбаштар жерде калат, колдор тартылат. Капталыбыз толук чоюлат экен ошондо. Капталдардын баарын ошо чоюлганын байкайсыздар. Колуңуздарды бүгүп албай, колуңуздарды дагы бул колду да түз кылып түртүлөбүз. Бул колдо да кандайдыр бир күч болуш керек экен да, салмак салынып туруш керек, э? Салмакты ошо биз йогада өзү адамдын салмагын башкарууга дагы үйрөтөт. Ошон үчүн тартылып дененизди каналдарын, сол каналдарын ачабыз. Кайра алмаштырабыз. Кайра алмаштырабыз колубузду, сол колубузду жерге коюп, оң колубуз менен сол жакка тартылабыз. Эгерде дагы бул мемени оң каналдарыңызды дагы ачкыңыз келсе, асманды карап, башыңызды асманды карата тартылыңыз. Кайра баштап кабалга келебиз. Кийинки көнүгүүдө биз буттар менен тизек менен турабыз. Бул көнүгүүлөрдү биз эми карап үйрөнүп алсак. Ооба. Колуңуздар ийиндериңиздердин алдында 90 градус болуш керек. Кол менен бутуңуздар бирдей мемеде абалда. Бирок ошондой эле денеңиздер бош. Колуңуздарды көтөрөсүздөр, сол колуңуздар жерде, бармактар ачылган. Бармактардын ачылуу себеби сиздеги бул жердеги кол менен кист, кол менен билектерге оор келбеш үчүн бармактарды ачабыз дагы, оң колубузду көтөрөбүз. Оң колубузду көтөрүп, асманды карайбыз. Оң колубузду дем чыгарганча алдыга кетебиз да, сол колдун алдынан колубузду алып өтүп. Бул оң ийинибизге жатабыз дагы. Колуңуздарды, эгерде ийилчек болсоңуз, колуңуздарды дагы ачсаңыздар болот. Буралып калат турбайсызбы? Бураласыздар. Бул көнүгүү аябай жакшы, себеби ички органдардын активизация кылып жакшы иштешине, энергиялардын жана кан айлануунун жакшыртышына аябай жардам келет. Эгерде бул көнүгүүнү колуңуздарды ачып жасай албасаңыздар, колуңуздарды бетиңиздердин жанына коесуздар дагы, ушул эле абалда калсаңыздар болот. Колуңуздар менен түртүлөсүздөр. Өзүңүздү түртөбүз, Өзүңүздөр денеңиздер түртөсүздөр дагы. Бул жерде далыларыңыздарды, ийиниңиздердин тартылуусун байкайсыздар. Ошондо бул болсо омурткалардын чоюлушуна, белдин чоюлушуна, далланын чоюлушуна алып келет. Колубузду алмаштырабыз. Шашпай, денебиздин бар жок немеси, оордугу сол колдо болот. Шашпай денебизди көтөрөбүз, дем алабыз. Дагы бир байкаганым, Чолпон айым муну жасап атканда сүйүп берилип ушунчалык шыктануу менен жасаш керек окшойт. Өзүңүздөрдүн денеңиздерди сүйүшүңүздөр керек. Себеби йогада ар бир көнүгүүнүн
жардам менен өзүңүздөрдү таанып билесиздер. Анткени ошол нерсе сизден чыгып атат да. Анын үстүнө жазып атканда баягы ой дагы бир жерде топтолуш керек экен, башка артыкча нерсенин баарын алып чыгыш керек. Оюңуздардын баары ушу көнүгүүдө болуш керек жана дем алууда болуш керек. Сиздердин денеңиздер кандай дем алып жатат, кандай өзүн сезип жатат, ошонун баарын байкашыңыздар керек. Оң колуңуздарды жерге коесуздар да сол колду ачабыз. Болушунча тартылабыз. Демибизди чыгарганча сол колдун алдына өтөбүз, алып өтөбүз дагы. Сол ийиңизде жатабыз, колдорду ачабыз. Демек Бул экинчи ийилчек адамдар үчүн сиз эгерде ийилчек болбосоңуздар, колуңуздарды ошол эле бетиңиздердин жанына алып келип, колуңуздар менен түртүлөсүздөр. Артты карап. Бул жерде терең дем алабыз. 5 жолу дем алабыз, 5 жолу кармайбыз дем алуу менен. Ушундай шашпай бирдей ыргакта жасаш үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, балким сиздер дагы ушундай жай ыргактагы музыкаларды коюп алсаңыздар, өзүнүн ыргагы менен жакшы туура эреже менен балким көйнүклөрдү эң мыкты деңгээлде жасайсыз деген ишенимдебиз. Дагы кайрадан колубузду көтөрөбүз. Баштапкы абалга келүү үчүн сол колубузду көтөрүп дем алып, дем чыгарганча өзүбүздүн денебизди алып келебиз. Буну дагы 5 жолудан жасасак болот, Буну деле 5 жолдон жасасаңыздар болот. Бул андан кийинки көнүгүү, бул бала, жаш бала мемеси көнүгүүсү деп аталат. Бутуңуздардын баарын жерге коебуз, тизебиздерди артка, денебиз артка тартылып. Бутуңуздар, тизеңиздерди бир аз ачсаңыздар болот. Башыңыздарды жерге коюп, колуңуздар менен жерге коюп, денебиздин баарын күч бар жок денеңиздерде болот, денеңиздердин баары жерге тартылат. Бул эс алуу позасы. Көнүгүүлөрдө эгерде аябай динамика, аябай мемедей кыймылдуу түрдө иштесеңиздер, дене чарчагандан кийин биз бала позасында эс алабыз. Ушундай болуп жатып. Жакшы. Анан байкашымча ар бир көнүгүүнүн аталышы бар окшойт. Ар бир көнүгүүнүн өзүнүн аталыштары бар. Ошон үчүн биз йогада өтүп жүргөндө ошо көнүгүүлөрдүн санскрит аталышында же өзүбүздүн тилибизге дагы которо алганбыз, кыргыз тилинде дагы. Анан орусча мемелери бар, аталыштары бар, ошолор. Ошону айтып коюп эле жаза бересиздер. Көнүгүүлөр биринин артынан бирин кубалап эле ээрчип кете берет, ушул көнүгүүлөр эле. Ошо ар бир көнүгүүнү. Бул көнүгүүнү эгерде бул аябай абдан жөнөкөй көнүгүү, буну жаштар да кылса болот, улгайган адамдар да кылса болот. Чектөө жок турбайбы? Бул деген да үйдө отуруп алып буттар менен өтө турбайсыздар, бирок ошол учурда эле денеңиздердин баарын чоюп, өзүңүздөрдүн денеңиздерге жардам бересиздер. Биз көрүп отурабыз, жанатан бери чачтын учунан буттун учуна чейин чоюп окшойбуз, жакшы эле. Аябай пайдалуу экен, аябай мыкты көнүгүүлөр экен негизи. Кудай буйруса биз дагы эфирден чыкары өзүбүзгө адат катары кабыл алсак бул нерсени. Муну чындыгында баягы жазып же болбосо көзгө аябай жакшы эле сиңирип жаттап калыш керек экен. Себеби таң эрте абдан керек экен чындыгында өзүбүз дагы баягы жазап көрүп, мындайча айтканда даамын татып көрүп айтып аткандагыбыз денеге абдан пайдасы зор экен таң эрте. Ал эми Чолпон айым дагы улантасызбы? Бул көнүгүүлөрдү өзү улантып берсек, бул көнүгүүлөрдү 2 саат же 3 саатка чейин улантсак болот. Анда биз ушул жерден токтотолу. Бул көнүгүүнү ошол бала позасынан кийин кайра дагы өзүңүздөрдүн ордуңуздарга келесиздер дагы. Эми кайра денени байкашыбыз керек. Ар бир көнүгүү жасагандан кийин бул йогада осознанность деп коет, өзүн ошо учурчак менен жашоо, өзүн таанып билүү. Ошон үчүн ар бир көнүгүүдөн кийин, бүткөндөн кийин колубузду ачабыз же жатып эме кылып, йога тарында жатып, өзүбүздүн денебизди байкап баштайбыз. Мен азыр бүгүн сиздерге отуруп эле көрсөтүп берейин, жатпай эле. Колубузду ачабыз, колубузду ачып, желкелерибизди ачып, белибизди түз кармап, көзүбүздү бир аз жумуп, терең дем тартып, дем чыгарып, денебизди ар бир мемесин, органдарын, клеткаларын байкап баштайбыз. Бул сүкүт болот.
Ар бир көнүгүүнүн өзү йога көнүгүүлөрүнөн кийин сүкүт жасасаңыздар, бул бир гана дене эмес, сиздердин акыл ойлорду тазалаганга жардам берет. Анан эң негизгиси ойду чогултуп, Ойду чогултуп да, ойду иреттегенге абдан жардамы чоң. Ошон үчүн денени ар бир баягы немеден машинадан өткөргөн, сканерден өткөн сыяктуу башыбыздан баштап бутубузга чейин ар бир немелерде органдарды байкап баштайбыз. Кандай иштеп жатат, азыркы учурдагы түзүлүшү, азыркы учурдагы абалын байкап, дем алганча, дем тартканча, ошол эле учурда өзүбүздүн денебизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы, Чолпон эже, мынакей бул жолу дагы жалпы биздин теле көрүүчүлөрдүн ден соолугуна бир жакшы пайда алып келдиңиз деген терең ишенимдебиз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, ар бир күнүңүздү йога менен өткөрүп, жашоону рахаттанып татыңыз. Ооба. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, биз жалпыңыздарды сергек жашоого, сергек таңга үндөдүк деген ишеничибиз бар. Себеби мына ошол Чолпон эжекебиздин жардамы менен йоганын эң сонун, эң жөнөкөй бизге керек болгон жана биз жазай ала турган бир көнүгүүлөрүн үйрөнүп алдык деген ойдобуз.